Көзгө кам көрүңүз. Үй шартында көздүн кан тамырлары үчүн кадимки музду компресстерди колдонуп, массаж жана көнүгүү жасоо керек. Бул кан тамырларга жакшы таасир этип, андан сырткары бырыштарга да чек коет. Ошондой эле көзгө дары чөптөрдөн чай демдеп басып турса жакшы. Бул үчүн жалбыз, петрушка, липа, ромашканы колдонсо пайдалуу. Мындай компресстерди кезектештирип, алгач ысык, андан кийин муздак кылып басса болот. Кадимки биз ичип жаткан кара чайлар да көз үчүн пайдалуу. Жөнөкөй көнүгүүлөрдө көздүн кан тамырлары курч көрүүсү үчүн пайдалуу. Бул үчүн бир нече мүнөт эле керектелет. Көздүн саламаттыгы үчүн косметикалык каражаттардын таасири чоң. Айрыкча эскирген, сапатсыз каражаттар көзгө зыян. Макияжды өчүрүүчү суюк гелдерде жана кремдерде бактериялар тез эле чогулуп калат. Бул көзгө кирсе терс таасирин тийгизет. Мөөнөтүнөн өтүп кеткен косметикалык каражаттарды такыр колдонбоңуз. Көздөгү сулуулук сакталсын десеңиз, көз жан дүйнө күзгүсү. Андыктан бул органга өзгөчө кам көрүү өтө маанилүү. Көздүн айланасындагы тери абдан назик, ичке, сезгич, тез кабыл алгыч. Айрым жөнөкөй эрежелерди эске сактап алыңыз. Бетти жаздыкка катуу уктап калбаңыз. Бул көздүн айланасындагы терең бырыштарга алып келиши мүмкүн. Уктаар алдында тынчтандыруучу жана бырыштарды жазуучу ванна кабыл алыңыз. Лаванда, ромашка жана жалбыз кайнатмасы менен. Уктаарга 2 саат калганда 1 чай кашык бал кошулган 1 стакан жылуу суу ичип алыңыз. Өтө бийик жаздыкта уктабаңыз. Бул кан тамырлардагы кан айланууну бузуп, көздүн алдында баштыкчаны пайда кылат. Идеалдуу тандоо жеңил жана жука жаздык же атайын валик. Мындай жаздыктар моюн, жаак терисинин жакшы сактоого жардам берет. Эртең менен тура калып, көздү колуңуз менен ушалап, сүртпөй эле коюңуз. Муну менен эрте түшүүчү бырыштарды алдын аласыз. Көздүн айланасын муз менен массаж кылсаңыз жакшы. Ромашка, сары чай чөбү, жалбыздан тоңдурулган муз менен. Андан кийин сөзсүз түрдө көздүн контуруна атайын кремди колдонуңуз. Күн тийген учурда сөзсүз түрдө коргоочу көз айнек кийиңиз. Бул майда мимикалык бырыштарды токтотот. Суу процедураларына убакыт табыңыз. Ромашканын жеңил тундурмасына 1 литр сууга 1 аш кашык көздү ачык бойдон тийгизип, ирмеп коюңуз. Суунун температурасы 36 градустан ашпашы керек. Таза, сапаттуу, мөөнөтү өтпөгөн косметикалык каражаттарды гана колдонуңуз. Көздүн айланасына массажда дагы кремди да аты жок манжаңыз менен колдонуңуз. Себеби анда териге басым жасабаган жөндөмү бар. Өтө назик, сырткы бурчунан тартып ички бурчуна чейин аты жогуңуз менен гана ишенимдүү укалай аласыз. Макияжды өчүрүүдө өтө этият болуңуз. Дал ушул көзгө арналган назик, жеңил каражаттарды колдонуңуз. Терини өтө катуу сүртпөңүз. Бардык кыймыл-аракеттер жеңил жана туура багытта болушу керек. Туз, майлуу, куурулган азыктарды чектеңиз да суюктукка басым жасаңыз. Көздүн алдындагы шишик менен шалфей, ромашка жана укроптун тундурмалары эффективдүү күрөшөт. 1 чай кашык чөптү 1,5 стакан ысык сууга демдеп, 15 мүнөт тыныткан соң фильтрлеп алып колдонуу керек.